Биздин күчтүү лидерибиз 5 минут уже топ менеджер статусунун ээси Эльмира Абдазованы сиздердин алдыңыздарга чакырып алдык да. Эми Эльмира Абдазовага сөз берелик да. Эльмира айым, кутман кеч. Кутман кеч, урматтуу Smart and Rich компаниясындагы улуу лидерлер, партнерлор жана жаңы келген коноктор. Менин атым Эльмира, фамилиям Абдазова. Ушул Smart Rich компаниясында көп эле жыл болду. 2017-жылдан бери ушул Smart Rich'тин продукцияларын үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен сүйүп ичебиз. Мен бул компанияга ошол Россияда Санкт-Петербург шаарында иштеп жүргөндө ошол бир тууган эжем Назгүл Абдазова сунуштаганда мен дагы алгач 4 жыл көңүл бурбай эле жүргөнмүн. Качан ден соолук керек болгондо продукцияларды ичип, дароо эле жактырып, анан катталып, ошондон бери ушул продукцияларды үй бүлөбүз менен эч токтотпой ичип келатабыз. Анткени бул продукциялардын канчалык таза экендиги жана организмге жагымдуу, биз көптөгөн оорулардан айыгып жана базардагы кофе чайлардан алда канча сапаты жана жагымдуулугу боюнча айырмалангандыгын түшүнүп алганыбыздан кийин биз эч бул продукцияларды таң калбай эле, кымбат дебей эле себеби ичип калдык, себеби ден соолуктан артык байлык жок экендигин түшүнүп алдык да. Мен өзү негизи ноокаттын кызы болом. Кара суунун келини. Азыркы мезгилде ошо Кара сууда жашайм. Мен Кыргызстанда болсом да, Россияда болсом дагы дайыма ушул Smart Rich компаниясынын продукцияларын ичип, сабактарына дайыма катышып, жашоомдо сонун көп пайда көрдүм. Анткени биринчи эле мага продукциядан дагы мурда сабактары өтө жагып, мен ушул дайыма айтып келем, үй бүлөмдүн сакталып калышына, мен өзгөрүп, үй бүлөмдүн сакталып калышына чоң жардамын тийгизди да. Бул Smart Rich компаниясында жаңы келген адамдар болсо мүмкүн дагы ошол окууларды, трансформационный ар тараптуу психологиялык окууларды дагы да даңазалап кетким келет да. Анан продукциясынан ичип, үй бүлөбүз менен көп ден соолук результаттарды алдык. Эң сонун ошол теманы бизге аябай жогорку деңгээлде ачып берет деп ишенем. Анткени мен билгенден сиз өтө күчтүү лидер жана көп окуган, көптү билген лидерсиз да. Сөздү сизге узатайын. Рахмат, Нурия. Өтө сонун, чындыгында эле бул адамдардын көйгөйүнө айланган өтө сонун темаларды коюп, ушул темалардын үстүндө лидерлерге сабактарды бөлүп атканыңарды мени да көрүп аябай кубандырды. Таарыныч деген бул ар бир адамда жашаган ички абал да, ички сезим. Биздин физикалык абалыбызга өтө чоң таасирин тийгизет. Эми таарыныч деген бул сыртка айтылбаган, биздин ичибизде сакталган оор энергия болуп эсептелинет экен да. Бул оор энергия. Элестетиңиз, сиз ошол соц тармактардан жакшы кабарды укканда кандай эмоцияңыз көтөрүлөт, ал эми жаман кабарды укканда кандай эмоцияңыз түшүп кыйналасыз. Бүгүнкү күндө бул таарыныч абдан маанилүү нерсе, бирок буну түп адамдардын мындай көз жаздымында калып кеткен проблемалардын бири деп десек жаңылышпайбыз да. Анткени адамдар көбүнчө эле ооруп калса, иштери жүрүшпөсө, киришеси азайып кеткен болсо же энергиясы жок болсо, бунун себептерин башка жактарда